Ассаламу алейкум туғандар. Қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 21 август 2023 жыл мен сіздерге туғандар Чүй областы Соқұлық районуна караштуу айдоо жерлердин биринен 10,5 гектар сатылуучу айдоо жерин көргөзмөкчүмүн. Азыркы учурда мынакей туғандар айдоо жеринде помидор эгилип турган учуру, даже бышкан учуру мынакей туғандар. Азыр сіздерге биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн да, андан соң келип бул жактагы маалыматты бир чекеден берейин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ушул айдоо жер издеген достор менен бул видеону бөлүшүңүздөр туғандар. Баруу жолун түшүндүрүү үчүн туғандар мен Соқұлық центрине келдим. Ошол центринен Калинина жана Фрунзе көчөсүнүн кесишине сиздер түндүктүү карап кете бересиздер. Кетип жатып сол тарапта арал, анан кийин дальше жүрө берсеңиздер, сол тарабыңыздарда Соқұлық суу сактагычын көрө аласыздар. Ошондон бир аз эле өтсөңүздөр айдоо жерибиз жайгашкан туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу айдоо жерге да жетип келип калдым. Бул айдоо жердин туғандар түштүк тарабы болуп калат. Ориентирди мынакей Соқұлуктун суу сактагычына алсаңыздар болот. Жана видеонун башында деле түшүндүрдүм туғандар жайгашкан жерини. Так, чыгыш тарабы национальный айыл болуп калат экен. Бул жактан чоң Соқұлуктун централь көчөсүнө түшүп келесиздер. Сол тарапта мондай чоң суу сактагыч. Өйдө тарабы туғандар Ближний арал, бул жактары беш өрүк айылдар болуп калат экен. Так, эми айдоо жерибиз жөнүндө маалыматты берип баштайын. Мынакей туғандар бул жерден башталат. Мынакей мондайдан. Бул жагы могу 2 столбага чейин. Так, узун туурасы туғандар. Так, 140 метр бул жакты карай. Турасы. Узуну болсо 780 метр экен. Могу алыста машинаны көрүп турасыздарбы? Ошол жерге чейин болуп калат. Азыр ал тарабында бир жол көргөзүп кетем. Ал жагында да жол бар, бул жагында да жол бар. Анан кааласаңыздар бир жер жемиш буга чейин арбуз дагы башка жер жемиштер да эгилген. Азыркы учурда жана көрдүңүздөр видеонун башында помидор эгилип турган учуру. Азыр аларды барып көргөзсөм. Так, эгер мал карайын десеңиздер, мындай кошуналар сыяктуу мал сарай кылып электр энергиясына кеп өткөрүлгөн бул жерден. Өйдө тарабында мондай чоң суу сактагыч. Бул суу сактагыч негизинен могу куюлган могу кольцонуга чейин ошондой мондай бийик болуп толот экен. Көп нерсе суу кенен дейт. Бирок азыркы учурда бул жердин ээлери жерин тамчылап суугаруу системасы менен суугарышат туғандар. Так, чегарасын көргөздүм. Бул чыгыш чегарасы 2 столба, 2 столба. Анан батыш чегарасына кеп могу жерден мындайдан ушул тарапка чейин алды тарабында көргөзөм. Анан суусу бул жерден келет мынакей. Могу отот менен мындайынан келет. Эми кирип азыр полянын топурактарыны, ошол жер жемиши кандай эме берет, ошолорду көргөзүп бир аз маалыматын берейин. Мынакей туғандар, бул айдоо жерибиздин көрүнүшү. Азыркы учурда мына помидор эгилген учуру. Жери күчтүү, эмнеси күчтүү, кыскасын айтканда туғандар мынакей. Ушунча мөмөсү көп салыптыр. Же помидордун сорту ушундайбы? Топурактары мынакей, көрүп тургансыздардай топурак. Анан жана айткандай, азыркы учурда бул жердин ээлери тамчылап суугарышат жерин туғандар. Сиздер эгер кааласаңыздар арыктан суугарам мен десеңиздер, мынакей бул жерден эле сууну койсоңуздар болот. Суу кенен, плюс электр энергиясы дагы бар экен. Дагы эмне маалыматы. Так, чегараларын түшүндүрдүм туғандар. Жердин бир сыйра көргөздүм. Азыр эми сиздерге түндүк чегарасын көргөзөйүн да, баасын айтайын. Сиздер видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Айтмакчы, документи жөнүндө айтпаптырмы да? Жашыл китеби бар экен. Жашыл китеби бар. Бул мынакей тамчылап суугарган системанын чоң турбасы. Бул жерден кичинекей турбаларга өтүп, ушинтип ар бир мындай көчөттөрдү жер жемишти суугарат туғандар. Документи жашыл китеби бар. Так, дагы бир маалыматын айтам деп аттым, ошону унутуп аттым да. Так. Жашыл китеби бар. Так, эми ылдыйкы тараптан сиздерге калган маалыматты берип баштайм. Мынакей туғандар, бул түндүк чегарасы. Мынакей бул жагында да мондай чоң жол. Транспорт менен туғандар 2 тараптан деле түштүк чегарасынан деле, бул түндүк чегарасынан деле кирип чыга аласыздар. Дагы эмне маалыматы. Мынакей көрүп турсаңыздар, жана айткандай, бул жагы деле общий 10,5 гектар жер, помидор жер жемиши эгилген. Так,
Бұл айдоо жерибиздин баасы туугандар. Гектарына $12.000 сурап атыптыр. Гектарына $12.000, анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери мен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул айдоо жер ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.